Assalamu alaikum. Dağı bir jolu. Ana traktörde çaşıp başladım. Korobkalar nigirol kuyup salışkan eken. Birinci sırtını tazalap alayın dep hazır mında şotka potka alıp geldim. Başladım sekin. Makir 1 santimetre may. Balonu çektim. Balon diske can koylat. Bu kabine o burçka koylat. Sekin başladık. Tazalap. Makir. Zavuttan çıkan boydan julele eken da. Hazır tazalap alıp anam bu beti çeken balonlarını. Nece gittir. Traktörü çaçıp bittim. Nigirol kuyganmı, çakıç kuyganmı bilbeyim. Koyu, katı kalodat bu. Uşuyla 20 litre may çıktı. Buna baklaşka damladı. Nigirol may. Hidrabachoktu çektim. Пока бияктар турат. Половус шарыл элек. Коробка турат. Гидробачоктон баштадым. Гидробачоктун жерде чачып. Операционный стол. Şu жерде операция кылып, лечить этип, анан бул жака алдым. Азыр жууп тазалап, пенше распределитель полный жууп. Азыр мына 208'de алмаштырабыз. Анан үстүнө 210'ду коебуз. Шестернаны валды коебуз. Мына сандыгын алмаштырабыз. Бул жакты жабабыз. Анан бул үстүнө келет. Эски прокладканы тазалап, болгарка менен. Распределителдин сальниктерин алмаштырабыз. Манжеттерин. Клапандарын алмаштырабыз. Патрубкаларын илештирип турабыз пока. Распределитель берге коюлбайт. N32 өзүнүн ордуна калат. Бул распределитель башка жерге коюлат. Айткандай бул комбайн болот. Кабина коюлбайт. Кабинаны өзүм восстановить этем. Бунун кабинасы бөлөкчө болот. Комбайндыкына окшоп. Арка бетке кичине уклон болот арка жагы. Мына жери аркага жатка коюлат. Анан бунун ичи переделка болот. Короче, 9 скорость аркага бура турган кылып, сателитти бияка бу бетке коюп койсоң болот өзүн арка бетке. Онда только аркага жүрүп калат. А бизге алдыга эм аркага эм ошол скоростто жүрө турган болот. Şimdi баштадым. Аз гидробачокту чогултуп бүткөндөн кийин көрсөтөм. Так, на трактордун починтерин полный жаңыладым. Бет дагы жаңы. Плантаркам жаңы коюлду. Кагаздары менен. İçindeki satelit полный алмашты. Малый бортовой алмашты. Бул бет алмашты. Малый бортовой подшипниктер алмашты. Сальниктер полный алмашты. Мына жерде сандыгы бар, аны коебуз. Так, мына подшипниктер алмашты. Белоруссияныкы деди. Заводской подшипник деп 2400'den. Мындай кагазда оролгон. Так, на хвостовик. Жаңы ойдан турат, мына Белоруссияныкы. Так. Мына жерде шылдырып келдим. Бул половоз крышка. Мына жери өзү оригинал өзүнүкү экен. Мына жерден 4 миллим алдырып келдим. 2 сальник түшөт мына жерге.
Ana mына жерге кольца сальник түшөт. Мына жерге канавкасы бар. Bu yerге кольца сальник түшөт. Так, дагы эмне? Бул жактын дагы бортовойлору жаңы. Беларуся, Китай жок. Бомду симчкасы өзүнүкү жакшы экен, жуудум. 200 паченигин алмаштырдым. Кошу үзгөнү жакшы экен. Так. Мына эски планетаркасы. Чарчап калтырып, бомду жууп тазалап атам. Бомдо дагы кичине иши бар. Алдын паченикти алмаштырыш керек. İçindekini almaştırış gerek. Так, операционный стол. Мына eski satelitleri. Так, Құдай бұйырса, мост бүтті. Мосттың крышкасын жауып, прокладкаларын қырқып, маланы жапсақ, анан бөліп коробка. Шунчалык кылып жууп тазалашка 20 литр солярка кетти. Чакыч болгон, чакыч, кабат чакыч. Нигеролам хуже да бу. Короче, конченый адамдар минген экен. Симчкасы зынк. Пачентерин алмаштырып койдум. Так. Все. Bunun razmeri кольца сальник. 90-95 деп айтылат. 90.5. Ушул түшөт. Малам жаңы койлат. Китай окшойт. Фильтрди мындайынан алдым. Так, масляный фильтр. Жаңы бизге койлат. Малар жаңы койлат. Hazır пока мост кынап келдим, механический блокировка коюлат мына жерге. Мына жерге. И цилиндр, жидкостной цилиндр тормоз коюлат. Мынага. Эки бетке. Өзүнүн тормоздарын алып салдым. Металлдан. Ошондой.